Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун musulmanдар. Бүгүн мен сиздер менен жоолук же болбосо хиджаб жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Мусулман аялдары сырткы көрүнүшү динибизде ар дайым маанилүү болуп келген. Хиджаб Аллах Тааланын буйругу, бир эмес эки аятта бул жөнүндө буйрук деп аялдарга келген. Албетте бизде Кыргызстанда жоолукчан паспортко түшсө болот, жоолукчан мектепке барса болот, жоолукчан иштесе болот, институтта окуса болот. Никапка келсек, бетти толугу менен жабуу ислам дининде милдеттүү эмес. Көпчүлүк аалымдар аны уруксаат берилген деп эсептешет, бирок милдеттүү эмес, бул мустаап маселеси дешет. Бул аялдын жеке тандоосу, бирок азыркы коомдо айрыкча коопсуздук, ачыктык жана өз ара маанилүү болгон шарттарда мамлекет коомду жөнгө салууга укуктуу. Дин боюнча жаңы мыйзам чыккан. Ошонун ичинде никап маселеси дагы бар. Никапка тыюу салуу боюнча жаңы мыйзамда исламга каршы эмес. Ал хиджабка тыюу салбайт. Ыйманга болгон укукту чектебейт. Бул идентификация жана коомдук өз ара аракеттенүү үчүн маанилүү. Бул коопсуздук, тартип жана ачыктык маселеси. Мусулман катары биз бул маселеге түшүнүү жана колдообуз керек. Ниса сүрөсүнүн 59-аятында Аллах Таала мындай деп атат: Аузубиллахиминешшейтониррожим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ва атиуллаха ва атиур расул. Аллахка баш ийгиле, Аллахтын элчисине баш ийгиле деген. Ва улил амри минкум. Ошондой эле силердин араңардагы колуна бийлик берилген башчыларга дагы баш ийгиле деген. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.